37 бөлүм. Хиския падыша муну укканда кийимин айырып, зумбал жамынып, теңир үйүнө барды. Ал падыша сарайынын башчысы Элиакимди, катчы Шебнаны жана зумбал жамынган башкы ыйык кызмат кылуучуларды Амостун уулу Ышая пайгамбарга жөнөттү. Алар ага келип, мындай деп айтышты: Хиския мындай дейт: бул күн кайгы тарта турган, жазалана турган, маскаралана турган күн. Анткени курсактагы балдар жатындын оозуна келип калышты. Бирок энелердин төрөгөнгө күчү жок. Тирүү Кудайга акарат келтирип, тил тийгизиш үчүн мырзасы Ашур падышасы жиберген Рапшактын сөздөрүн Кудай теңириң угуп, ушул сөздөрдү айткандыгы үчүн аны жазаласа экен. Тирүү калган эл үчүн сыйын. Хиския падышанын кызматчылары Ышаяга келишти. Ышая аларга мындай деди: мырзаңарга мындай деп айткыла. Теңир мындай дейт: Ашур падышасынын кызматчыларынын мага тил тийгизип айткан сөздөрүнөн коркпо. Мен ага бир рух жиберем. Ал бир кабар угуп өз жерине кайтат. Ошондо мен аны өз жеринде кылыч менен өлтүрөм. Рапшак Ашур падышасынын Лакиштен кеткенин угуп кайтып келсе, ал Либна менен согушуп жатыптыр. Ашур падышасына Эфиопия падышасы Тирах жөнүндө: ал сени менен согушууга чыкты деген кабар айтышты. Ал муну угаары менен элчилерин Хискияга жөнөтүп, мындай деп айттырды: Жүйүт падышасы Хискияга мындай деп айткыла: сен таянган Кудайың Иерусалим Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт деп сени алдабай эле койсун. Ашур падышаларынын башка жерлерди эмне кылганын, аларды талкалаганын уккансың да, анан сен аман калмак белең. Менин ата-бабаларым бүлүнткөн элдерди кудайлар сактап калды беле? Гозан, Харан жана Ретсеп, Теласардагы Эден уулдарын сактап калышты беле? Хамат, Арпад, Сепарбайым, Эйна жана Иба шаарларынын падышалары гана. Хиския элчилердин колунан катталуу окуду да, теңир үйүнө барып, аны теңирдин алдына жайды. Анан Хиския теңирдин алдында мындай деп сыйынды: керуптардын үстүндө отурган Ысрайылдын Кудайы, Себайот теңир, жер жүзүндөгү бардык патшачылыктардын Кудайы жалгыз сенсиң. Асман менен жерди сен жараткансың. Теңир, кудак сала көр. Теңир, көздөрүңдү ачып, назар сала көр. Киши жиберип, тирүү Кудай сага тил тийгизген Санхериптин сөздөрүн ук. О Теңир, Ашур падышаларынын бүт өлкөлөрдү, алардын жерлерин кыйратышкан үчүн, алардын кудайларын от коргутушкан, бирок алар кудайлар эмес эле. Адамдын колу менен жасалган буюм, жыгач, таш болчу. Ошондуктан аларды жок кылышкан. Кудай Теңирибиз, эми бизди анын колунан сактай көр. Ошондо Теңир, сенин жалгыз Кудай экениңди бардык патшачылыктар билишет. Амостун уулу Ышая Хискияга мындай деп айттырып жиберди: Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт: мен сенин Ашур падышасы Санхерип жөнүндөгү сыйынууңду уктум. Теңирдин ал жөнүндө айткан сөзү мындай: Сибондун эркек көрөлөк кызы сени жек көрөт, сени шылдыңдап күлөт. Иерусалим кызы артыңдан башын чайкайт. Сен кимге тил тийгиздиң? Кимди шылдыңдадың? Кимге үнүңдү көтөрдүң? Кимге текеберденип карадың? Ысрайылдын ыйыгына, кулдарың аркылуу Теңирге акарат келтирип, мен өзүмдүн көп сандаган майдан арабаларым менен тоолордун чокусуна, Лебанондун эң бийик жерлерине чыктым. Эми анын бийик кедир дарактарын, эң сонун кипаристерин кыям. Анын эң алыскы жерлерине, эң жакшы токоюна келем. Кудук казып, суу ичтим. Эми Мисирдин бардык дарыяларын таманым менен какшытам дедиң. Муну мен мурун эле кылганымды, байыркы заманда эле алдын ала белгилеп койгонумду уккан жок белең. Сен азыр ошону ишке ашырдың. Чептүү шаарларды кыйратып, үйүлгөн урандык айланттың. Алардын тургундары кайратын жоготуп, титиреп, уятка калып жатышат. Алар талаадагы чөптөй, назик өсүмдүктөй, чатырдын үстүнө чыккан чөптөй, баш алгыча эле күйүп кеткен эгиндей болушту. Мен сенин отурганыңды да, чыкканыңды да, киргениңди да баарын билем. Мага текеберденип тил тийгизгениңди да билем. Мага текеберденип тил тийгизгендигиң үчүн, менсингендигиң менин кулагыма жеткендиги үчүн, мен сенин танууңу шакигимди, оозуңа ооздугумду салып, келген жолуң менен артка кетирем. Хиския, сага мындай жышаан берем. Бул жылы түшүп калган дандан өсүп чыкканын, кийинки жылы өз өсүп чыкканын жегиле. Ал эми 3-чү жылы аштык сээп, ооруп алгыла.
жүзүм отургузуп мөмөсүн жегиле. Жүйүт тукумунун аман калгандары кайрадан тамырын төмөн жайып, жогору жагынан түшүм берет. Анткени Иерусалимден калдык чыгат. Сивон тоосунан куткарылгандар чыгат. Муну себоет Теңирдин кызганычы ишке ашырат. Ошондуктан Теңир Ашур падышасы жөнүндө мындай дейт: ал бул шаарга кирбейт, ал жакка бир да жебе атпайт, ага калкан менен да жакын келбейт, ага каршы жал үйбөйт, келген жолу менен артка кайтат, бул шаарга кирбейт дейт Теңир. Мен бул шаарды өзүм үчүн, өзүмдүн кулум Дөөт үчүн куткарам жана коргойм. Ошондо Теңирдин периштеси чыгып, Ашур кошунунан 185 000 адамды өлтүрдү. Эртең менен туруп, өлүп жаткан адамдарды көрүштү. Ошондо Ашур падышасы Санхейрип, артка чегинип, келген жолу менен артка кайтты. Ал өзү жашаган Ниневиге кайтып барды. Ал өзүнүн кудайы Ниссрох үйүндө табынып жатканда, аны уулдары Адрамелек менен Сарецер кылыч менен өлтүрүп, Арарат жерине качып кетишти. Анын ордуна уулу Эсар Хадон такка отурду.